ынтымакка чакыруу максатында баарыңыздарга ушу оюн уюштурайын деп мына индилерибиздин демилгеси менен ушул акча каражаты бөлүндү. Альянс Алтын айыл жаштарына спорттук мелдеш уюштурду. Талас районунун Шумкар уй айыл аймагында кичи футбол, аркан тартыш, кол күрөш, волейбол боюнча мелдештер өткөрүлдү. Аталган спорттук иш-чара алдыдагы улуу жеңиштин 80 жылдыгына карата уюштурулуп, Альянс Алтын компаниясы демөөрчү болду. Компаниядан 225.900 сом каржыланды. Бүгүнкү иш-чарага Альянс Алтын компаниясынын атынан демөөрчүлүгү менен 216.000 сом акча каражаты бөлүндү. Иш-чаранын максаты алдыда келе жаткан 9 май жеңиш күнүнө карата жана биздин мурунку Шумкар уя менен Осмокулов айыл өкмөтү биригип 6 айылдан турган Шумкар уя айыл өкмөтү болду. Азыр ошо 6 айылдын жашоочулары, жаштары ынтымакка чакыруу максатында ушундай бир таанышуу максатында ушундай оюнду өткөрүп атабыз. Бул оюн спорттун ар кандай түрлөрүнөн өтөт. Волейбол, футбол, кол күрөш, таяк тартыш, аркан тартыш жана ушул сыяктуу оюндар бүт кызыктыруучу байгелер, дипломдор, кубоктор, ар бир оюнчу, мыкты оюнчу деген сыяктуу номинацияларыбыз бар. Ошол тамак ашы менен, суусундугу менен баардыгын шарттары менен уюштуруп берип атабыз. Бул ушул иш-чарага байгеси, кызыктыруучу байгелери, тамак ашы баардыгы биригип 216.000 сом акча каражаты сарпталды. Шумкар уя айыл өкмөтүнүн Карабай айылынан келдим. Бул жакта спорттук иш-чара болуп аткан экен. Ошол спорттун таяк тартыш түрүнө катышып, биринчи орунду алдым. Анан ушул спорттук иш-чараны уюштуруп берип аткан Алтын альянска чоң рахмат. Дагы да мындан да көп уюштуруп берише берсин. Ушунтип спорттук иш-чараларды уюштуруп берип турса, айыл ынтымакка келип, бири-бирибизди колдоп турат экенбиз. Сергек жашоого чакырган мелдештин жыйынтыгында спорттун түрлөрү боюнча мыкты командалар жана мыкты оюнчулар тандалып, демөөрчү компаниянын белектери менен сыйланды.